чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан баардыгыбызды өзүңүз аяп, биринчилерден сүйүп, биз Кудайды таанып биле элек деле бизди биринчилерден сүйүп, биздин Теңир Ыйса Машаяк биз бара турган жазага жазаланып, сотко тартылып, айкаш-чыгашта кадалган, төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде аткарып берген куткарылуу иши үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизди куткарып алганыңыздын себеби убактылуу бул дүйнөдөгү берилген бата үчүн эмес, түбөлүктүү мураска ээ болушубуз үчүн, асман падышачылыкка барышыбыз үчүн экенин биз жакшы билебиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин керемет ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон улуу баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга өзүңүз көңүл буруп, ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамдардын жанын бекемдеп, биздин арабызда дагы да жеткилең түрдө сиздин сөзүңүздү түшүнө элек боло турган болсо, ал адамдардын жүрөгүн ачып, сиздин улуу керемет ырайымыңызды кабыл ала тургандай кылып, түбөлүк асман падышачылыкка, үмүткө ээ болушуна жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн таркатып келе жаткан биздин баардык бир туугандарга акылмандуулукту, күч-кубатты, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жеткирип, адашкан адамдардын баардыгы куткарылууга ээ болуп, сиздин алдыңызга келишине жардам бериңиз. Дүйнө жүзү боюнча жайгашкан биздин баардык жыйындарга Кудай өзүңүз жардам берип, күндөн күнгө куткарылган адамдардын саны көбөйүп бара жаткандыгына да биз ыраазычылык билдиребиз. Ар убакытта, ар бир саатта биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта дагы биз жүрөгүбүз менен кабыл ала турган сөздү бизге ачып берүүңүздү суранабыз. Угулган сөз жашообузда акылмандуулук жана күч болушуна жардам берүүңүздү суранабыз. Ушул саатта ыйык руктун жетеги менен чогуу болууңузду суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Даңтоо группасындагы бардык бир туугандарга ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Жакшы эмгек кылдыңыздар. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. 19-аяттан баштап 24-аятка чейин окуйбуз. Матай 6-бөлүм 19-тан 24-кө чейин окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурулар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүнкү күнү Матай 6-бөлүм Ыйса Машаяктын дагы да болсо тоодо айткан насаат сөздөрүнүн бирин чогуу изилдейли деп турабыз. Өтө маанилүү сөздөр. Чогуу ой жүгүртүп көрөбүз. Ыйса ар кандай насааттарды айтып берген эле, алардын ичинен өзүңөр үчүн бул дүйнөдө байлык жыйнабагыла. 20-аятта эмне деп жазылат? Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Ушул сөзгө бүгүн токтолмокчубуз. Байлыкты асманга жыйнагыла деген темага токтолуп, ошол жөнүндө чогуу ой жүгүртүп көрөбүз. Матай 6-бөлүмдөн баштап куткарылган адамдар кандай жашашы керек, жашоонун ыкмалары, жолдору жөнүндө түшүндүрмө катары айтылган сөздөр. Алардын ичинен биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарга көңүл бурсаңыздар, бизге таандык, биз биле турган өтө маанилүү сөздөр, насааттар жазылган деп айтсак болот. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Байлык деген сөз адамдарга эң эле керектүү болгон нерсе, ал ошо байланган нерсе, же болбосо карманган нерсе бул байлык. Ал асыл зат таштар болобу? Ал жөнүндө айтылган жок. Көптөгөн адамдар өтө баалуу деп барктаган байлыкты көрсөтөт. Адамдар байлыкты бүт жашоосу, бүт нерсеси деп ойлогондуктан, ал эми биз куткарылган адамдар Кудай бизге карата эмне деген сөздөрдү айтты? Силер байлыгыңарды асманга жыйнагыла. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла дейт Кудай.
куткарылган адам, куткарылбаган адам азыр бул жашоодо баардыгыбыз жашап жатканда эң эле бизге керектүү нерсе бул акча же болбосо байлык, мүлк. Байлык жок болсо, акча жок болсо, анда биз эч нерсе кыла албайбыз. Жашоого дагы өтө кыйын болуп калат. Ошол себептер менен байлыкты таап алышыбыз үчүн биз таалыкпастан эмгек кылабыз, көптөгөн ыкмаларды, жолдорду колдонобуз. Куткарылган машаякчы байлыкты кандайча колдонушу керек, акчага карата кандай жүрөктөрү болушу керек деген суроо өтө эле маанилүү. Ыйсанын айткан сөздөрүн карасаңыздар, эң биринчи башталган сөзү жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерге байлыкты жыйнабагыла. Дүйнөнүн адамдары бүт үмүтү, бүт жашоосу ошол байлык менен байланышкан. Карап көрсөңүздөр, акча табыш үчүн бүт эмгегин жумшайт, бүт жашоосу менен ошого берилет. Мисалы үчүн мектеп окуучулар ушунчалык тырышчаактык менен окушат, үйрөнүшөт. Эмне үчүн? Мындан ары жакшы университетке, жогорку окуу жайга тапшырып, жакшы жумушка орношуп, жакшы акча таап, жакшы жашоо менен жашашы үчүн окуйт. Же болбосо айыл чарба сферасында иштеген адамдар, дыйкандар көптөгөн түшүмдү жыйнап алыш үчүн эгинди, өзүнүн үй бүлөсүн багайын деп, же болбосо жакшыраак жашоодо жашайын деген максатта колунан келишинче бүт аракеттерди жумшаган болот. Ал эми аракет кылгысы келбеген адам, жалкоо адам, окугусу келбеген адамдар кандай ыкмаларды колдонушат? Башка адамдарды алдоо менен, куулук жолдор менен, же болбосо шылуундар болот го, мошенниктер. Ошол жолду колдонуу менен адамдардын акчасын тартып алганга аракет кылышат. Алдамчылыкка да, шылуундукка да жөндөмдүүлүгү жок адамдар адамды өлтүргөнгө чейин барат дагы, өлтүрүү жолу аркылуу анын байлыгын, акчасын тартып алганга аракет кылат. Анан карап көрсөңүздөр, акча үчүн, байлык үчүн көптөгөн адамдын жашоосунда көйгөйлөр жаралат. Кудай айтат, силер жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Айып 1 бөлүмдү карасаңыздар, Айып деген адам мындан мурун 3500 жыл мурун жашаган адам элек. Өтө эле мурунку доордун адамы, чыгышта өтө бай адамдардын бири болгон эле. Өтө адил адам. Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам деп айтылат. Кудай Айыпка караганда ушунчалык ыраазы болгон элек. Ошол эле учурда шайтан болгон. Шайтан деген ким? Кудайга теңелем асмандан түшүрүлгөн периште. Кудайга каршы, шайтан деген каршы туруучу, душман деген маанини билдирет. Бирок шайтанды түздөн түз Кудай тозокко жибербестен, азыркы учурда адаштыруучу катары бул дүйнөгө шайтанды калтырып койгон. Кандайча шайтанды колдонот Кудай? Бейишке бара турган адамдар сыноолордон өтүп ишемдери бекемделиши үчүн, машыктырыш үчүн. Ошондуктан шайтан ары жакта, бери жакта жүрөт дагы, анан кийин Теңирдин алдына келет деп Айып 1 бөлүмдө жазылат. Теңир шайтанга кайрылып айтат: "Сен менин кулум Айыпка көңүл бурдуңбу? Жер жүзүндө андай адам жок.
Ал кемчиликсиз адам, адилеттүү адам, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам. Шайтан асында Аюпту Кудай мактайт. Анда шайтан Теңирге эмне деп айтат? Кудайдан эмне бекеринен коркот бекен Аюп? Анын бардык ишине батаңды бердиң да, ошондуктан ал сенден коркуп жашайт. Ага жайнаган малды бердиң, байлыкты бердиң, балдарды бердиң. Ошондуктан батага ээ болгондуктан сенден коркуп жашайт. Чындыгында сени жакшы көргөндүктөн коркуп жашаган жок деп Теңирге айтат. Аюп менен Теңирди экөөнү алыстатайын деп, чачыратып салыш үчүн. Аюп Кудайга кызмат кылганы Кудай үчүн эмес, өзүнүн байлыгына ээ болгондуктан сага кызмат кылып жатат деп Кудайга айтат. Кудай айтат, жок, Аюп андай адам эмес. Андай болсо, аны сынап көрөлү, текшерип көрөлү. Аюпта болгон нерсенин бардыгын тартып ал. Сага тапшырам, бирок анын денесине колуңду тийгизбе деп айтат. Байлыгын, башка нерсенин бардыгын тартып ал, бирок денесине колуңду тийгизбе. Анан бир эле күндүн ичинде анын өгүздөрү, көптөгөн малы, ошол учурдагы байлык эмне менен эсептелген эле? Малдары менен, бодомал. Ошол учурда анын өгүздөрү, эшектери бардыгы жок болуп кетет. Кулдары болсо кылычтан өлтүрүлөт. Анан бир адам келет дагы, колу асмандан Кудайдын оту түшүп, малды да, кулдарды да күйгүзүп кетти. Анан сенин балдарың той өткөрүп жаткан учурда күтүлбөгөн жерден сенин үйүң толугу менен талкаланып, балдарың дагы көз жумду, каза болду. Байлыгы жок болуп кетти деген сөздү укканда, ал эч нерсе эмес эле. Ал эми 10 баласы өлүп калды, бир эле көз ирмемде 10 баласын жоготуп алды дегенде Аюп үчүн өтө чоң кайгы болот. Бирок Аюп эмне деп айтты, билесиздерби ошону? Мен бул дүйнөгө жылаңач келгем, жылаңач кетем. Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңкталсын деп айтат. Анан ошол учурда да Кудайга эч бир акарат келтирбестен күнөө кетирбеген адам болот. Билесизби, ошол байлыкты да, балдарды да берген нерсенин бардыгы Кудай өзү. Кудай бергендиктен Кудай кайра алып койду деген ишеними бар эле. Өтө сабырдуу адам Аюп элек. Ошондуктан Теңирдин ысымы даңкталсын дейт. Кайгырып, муңга бөлөнө турган Аюп тескерисинче Теңирди ал даңктаган адам болду. Анан шайтан кайрадан Теңирдин астына келет дагы, мына бардык нерсени тартып алдың, 10 баласы да өлдү. Ошого карабастан ал мага акарат келтирген жок, көрдүңбү? Анан байлыкты көп бергендиң үчүн сенден коркуп жашайт деген сөз туура эмес. Жок, ал ден соолугу чың болгондуктан сенден коркуп жашап жатат. Анын денесине бир колуңду тийгизип көрчү, ошондо сени дагы да даңктаар бекен. Мейли, анда аны да уруксат берем.
бирок анын жанына тийбе. Анын денесине бүт ооруну жиберет, аны да колуңа тапшырам, бирок анын жанына тийбе деп айтты. Шайтан Теңирдин алдынан кетип, Аюптун таманынан төбөсүнө чейин өтө оор пес оорусун каптатат. Ушунчалык кыйналгандыктан денесиндеги пес оорусун кырып салыш үчүн карапа сыныгын алат дагы күлгө отурат. Ушунчалык кыйналгандыктан өзүнүн төрөлгөн күнүн каргыштайт. Эмне үчүн мен энемдин курсагынан өлбөстөн тирүү бул дүйнөгө төрөлдүм экен? Эмне үчүн апам мени төрөдү, бул дүйнөгө жаратты? Ошол учурда төрөлбөй эле өлүп калсам жакшы болмок. Ушунчалык кыйналгандыктан ушул сөздөрдү айтып жатты. Бирок Аюптун аялы эмне деп айтат? Сен дагы деле кемчиликсиздигиңде бек турасыңбы? Кудайга акарат келтир да өл. Кудайга акарат келтир дагы өл. Аюп эмне деп айтат аялына? Сен эмне акылсыз аялдай сүйлөйсүң? Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коймок белек. Тескерисинче өзүнүн аялын дагы ашкерелеп урушуп, аягына чейин өз ишениминде бекем турган болот. Сыноолордун бардыгын жеңип чыккандан кийин, бул ойлонуп табылган окуя эмес, же болбосо роман эмес, чыныгы болгон окуя. Жакып 5-бөлүмдө дагы айтылат. Элчи Жакып айтат: силер Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Теңир Аюптун ушунчалык адилеттүү, адил жана кемчиликсиз адам экендигин билип, байлык бергендиги үчүн Кудайдан корккон эмес, Кудай байлыкты бербесе да, бардыгын тартып алса да, ал бардык дүйнөнүн кожоюну Теңир экендигин билет дагы, аягына чейин ал Кудайдын астында күнөө кетирбестен өз ишенимин сактап келген. Аюп айтат: мейли Кудай мени өлтүргөн күндө да мен өзүмдүн оозум менен да күнөө кетирбейм, Кудайга акарат да келтирбейм. Ушул сыноолордун бардыгын башынан өткөрүп бүткөндөн кийин Кудай Аюпка мурункусунан да 2 эсе кылып байлыгынын бардыгын кайтарып берет. Балдарым болсо мурункудай эле 10 бала берет. Ал балдары ушунчалык көрктүү, ушунчалык сулуу. Ошол учурда Аюптун кыздарынан сулуу аялдар жок эле деп жазылат. Сыноого чейинки Аюптун жашоосу, анан сыноодон кийинки Аюптун жашоосу такыр эле өзгөрүлөт. Такыр башка адам болот. Анткени Аюп Кудайга аягына чейин таянгандыгы үчүн, ишенимин шектенбестен сактап келгендиги үчүн, кандай кыйынчылык, кандай азап болбосун, аягына чейин Кудайга таянган Аюп өзүнүн ишенимин бизге үлгү катары көрсөтөт дагы, Кудай ага 2 эсе эле бүт нерсесин кайтарып берет. Жакып 5-бөлүмдө айтылат: Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Азыр дагы биздин байлыгыбыз бул дүйнөдө жок болуп кете турган болсо, Теңирге аягына чейин биз таянган болсок, анда Кудай бизге дагы бардык нерсени 2 эсе кылып кайтарып берет. Эки эсе
кайтарып берди деген сөздүн мааниси түбөлүк бейишке бара турган мурасты тартуулады. Асманда сакталган чирибеген түбөлүк мурасты тартуулады. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 17-аятта Машаяк менен даңкталышыбыз үчүн ал менен бирге азапты да башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Азапты өткөрүп жатканыбыздын себеби түбөлүк даңкка ээ болушубуз үчүн. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Бул дүйнөдөгү азап кайгы көп болуп кетсе бир нече жыл болушу мүмкүн. Бирок анын бардыгы бизге түбөлүктүү даңкты эбегейсиз жарата турган азап кайгы болот. Убактылуу бул дүйнөдөн өткөрө турган азап кайгы Римдиктер 8-бөлүм 18-аятта келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда азыркы учурдагы тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес. Азыркы азап кайгылар эч нерсе эмес. Анткени алардын бардыгы бизге түбөлүк даңкты тартуулайт, алып келген болот. Кандай азаптар болбосун, биз ишеним менен бардыгын жеңип чыга алабыз. Аюп аркылуу Кудай бизге ушунчалык үлгүнү көрсөтөт, маанилүү үлгү катары. Аюп китеби 31-бөлүм 24-25 карасаңыздар, мен мындай эле сөз менен айтып кете берейин. Аюп айтат: мен алтынга таяндым беле, байлыкка менин үмүтүм сенсиң деп айттым беле. Аюп канчалык бай адам болбосо да, байлыкка карата менин үмүтүм сенде деп айткан эмес элек. Мен алтынга таяндым беле. Алтынга карата мен сага таяндым, сен менин үмүтүмсүң деп айткан эмесмин дейт. Байлыгымдын ашып ташыганына, колумдун көп тапканына кубандым беле. Ошол байлык үчүн, алтын үчүн Аюп кубанган эмес. Аюп Кудай берсе да, алса да, бай болсо да, кедей болсо дагы Кудайдан корккон, ишенимин аягына чейин сактап келген адамдардын өкүлү катары көрсөтүлөт. Накыл сөздөр 11-бөлүм 28-аятта байлыгына таянган адам колайт, кыйрайт. Өзүнүн байлыгына таянган адам, ишенген адам, ал кулай турган адам. Бул дүйнөдө дагы кыйрашы мүмкүн, бир нече убакыт өткөндөн кийин түбөлүккө кыйрап кулап калышы мүмкүн. Анткени байлыкка үмүттөнгөн адам ошол байлык өзүн коргойт, өзүн сактайт, бардык нерсени алып келет деп ойлойт. Ыйсанын 12 шакирти бар эле. Элчилер деп аталган шакирттер. Алардын ичинен Жүйүт Искариот деген да бар эле. 3,5 жыл бою башка шакирттер менен эле бирге Ыйсанын артынан ээрчип, Ыйсанын аткарган көптөгөн иштерин, кереметтерин көрүп, айткан сөздөрүн дагы уккан эле. 5000 адамдын курсагын тойгузганда кошо нан сындырып жеген эле. Өлүп калган Лазарды тирилткенде дагы Жүйүт Искариот жок эле. Бирок аягына чейин Ыйса Машаяк ким экендигин таанып биле алган жок.
Жүйүт Искариоттун бир эле үмүтү бар эле, ага курмандыктарды чогулткан иш тапшырылгандыктан in my pocket, баардыгы менин чөнтөгүмө деп, акчаны гана сүйгөн, акчаны гана көздөгөн адам эле. Эгерде Ыйса падыша боло турган болсо Иерусалимде, анда сөзсүз түрдө мени каржы, финансы министри кылып шайлайт. Ошондуктан мен ага аягына чейин анын артынан ээрчишим керек деген ойдо болуш керек элек. Ыйса мен өлүп кайрадан тирилем деген сөздөрдү уккан, бирок башка шакирттердей эле Жүйүт дагы аны кабыл алган жок. Анан Ыйса Машаякты кармап кеткен учурда, жок, кечиресиздер, Ыйсаны эгерде кармап өлтүрө турган болсо, анда шакирттери биз дагы өлөбүз деп коркунучка бөлөнүшкөн эле. Ошондуктан Жүйүт Искариот эмне деген планды ойлойт. Ыйсаны өлтүрөбүз деген Жүйүт башчыларына: мен силерге оңой жол менен Ыйсаны кармаганга жардам берем. Анан Ыйса көптөгөн адамдарга кереметтерди аткарып, Кудайдын сөзүн айткан учурда, бирок жүйүттөр дагы кабыл алышкан жок, ишене алышкан жок. Анан Ыйса сыйынып отурган учурда, Ыйса кечки түн убагында кайсыл жерде болгонун шакирттеринен башка бир дагы адам билбейт эле. Ошондо Жүйүт Искариот: силер жек көргөн Ыйсаны мен силерге колуңарга алып берейин. Анын акысына мага эмне бересиңер? 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчип жүргөн Жүйүт Искариот өз пайдасын гана көздөп жашаган адам эле. Жүйүт башчылары айтат: сага 30 күмүш берели, сен Ыйсаны бизге өткөрүп бересиң. Анан түн ичинде Ыйсаны кармашы үчүн келген адамдарды жетектейт дагы Гетсемания багына эң астында Жүйүт Искариот турат дагы: мен кимди өпкөн болсом, ошол Ыйса, караңгы болгондуктан ошентип айтат. Жүйүт Искариот келип анын бетинен өпкөндө: устат, сен мени бетимден өбүү менен мени сатып жатасың. Жүйүт Искариоттун артынан ээрчип келген жүйүт башчылары Ыйсаны кармап алат дагы, найза менен, кылыч менен. Ыйса эч бир үнсүз жок эле Понтий Пилаттын, башкаруучу Пилаттын астына келет дагы, аны соттойт. Өлтүрүлсүн деген чечим чыгарылганда Жүйүт Искариотто кандайча ойлор пайда болот? Жок, Ыйса мен ойлогондой эмес. Аны өлтүргөн күндө деле ал керемет күчкө ээ болгондуктан ал өзүн өзүн сактай алат. Ошондуктан 30 күмүштү мен алам. Ыйса болсо өзүн өзү коргой алат, өзүн сактай алат. Бирок Ыйса андай кылган жок. Өтө алсыз Ыйса алардын колдоруна өткөрүлүп, шапалак менен сабалып, анан айкаш чыгачын көтөрүп Голгофа жерине жөнөйт. Шайтан Жүйүттүн, Искариоттун ичине кирет дагы Ыйсаны сатканга түрткү берет. Жүйүт Искариот аркылуу иштей турган шайтандын иши бүткөндөн кийин шайтан Жүйүттөн чыгып кетет дагы. Бирок Ыйса аягына чейин Жүйүт Искариотту дагы башка шакирттердей эле бирдей сүйгөн элек.
бир дагы жолу Жүйүт Искариотты өзүнчө бөлүп коюп же болбосо ага башкача мамиле кылган эмес эле. Алардын буттарын жууган учурда Жүйүт Искариоттун да бутун жууп берген эле. Нан сындырганда дагы ага да берген эле. Жүйүт ошондо өзүн кетирген күнөөсүн түшүндүрөт дагы. Ыйса мага тобо кылууга канча жолу мүмкүнчүлүк берди эле, бирок мен ал мүмкүнчүлүктү түшүнө алган жокмун. Өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, шунчалык абийири чыдатпагандыктан барат дагы даракка өзүнүн жанына кол салып, өзүн өзү өлтүрөт. Анан денеси жерге кулап түшөт дагы. Албетте 30 күмүштү кайрадан ошол жүйүт башчыларына алып барат дагы, мына силерге кайтарып берем, алгыла дегенде болсо, эй коркок адам, сенин акчаң бизге кереги жок деп күмүштөрдү ыргытат. Сен чыккынчысың, сен саткынсың, ошондуктан сенин акчаң бизге дагы жараксыз деп аны кабыл албай коет. Кандай болгон күндө дагы Жүйүт Искариот өзүнүн кетирген күнөөсүн түшүндү, өзүнүн жанына кол салды, бирок тозокко барып түштү. Ыйса жазууда жазылган боюнча бул дүйнөгө келген. Жазуу боюнча ал айкаш жыгачка кадалды. Айкаш жыгачка кадалгандан кийин ал жазуу боюнча тирилди. Ал эми Жүйүт Искариотко карата айтат, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок деп. Төрөлбөсө жок дегенде тозокко барбайт элек. 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчиген Жүйүт Искариот ушунчалык баалуу сөздөрдү да угат. Бирок жыйынтыгында өзүнүн ачкөздүгүнүн азабынан Ыйсаны сатып жиберет. Чындыгында ал Ыйсаны сатканга караганда өзүнүн жанын саткан болот. Жүйүт Искариотко окшогон адамдар ошол эле учурда деп ойлойсуздарбы? Азыр деле Жүйүт Искариотко окшогон адамдар өтө көп, акчаны көздөгөн, акчанын азабынан, акылынан ажырап калган адамдар дагы өтө көп. Акча деп отуруп, ой жүгүртө албаган адамдар дагы өтө көп. Матай 19 бөлүм 23-24 аятта айтылат. Бай адамдын асман падышачылыгына кириши кыйын. Бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак болот. Бай адамдар асман падышачылыкка барары кыйын. Байлардын бардыгы бейишке барбайт деген сөздүн мааниси эмес. Матай 5 бөлүмдө айтылат, руху жакырлар асман падышачылыкка бара алышат деп. Бай адамдар деле руху жакыр боло турган болсо, ал бейишке бара турган болот. Руху жакыр деген ким? Бул дүйнөгө жылаңач бойдон келдик, жылаңач бойдон кайрадан кайтабыз. Бул дүйнөдө канчалык эмгектенбейли, канчалык байлык жыйнабайлы, алардын бирөөсүн да өзүбүз менен чогуу алып кете албайбыз деген сөздү түшүнгөн адам. Мен бул дүйнө үчүн жашап жатаммынбы? Байлык менин жашоомду коргой алабы? Мага чыныгы тынчтыкты, чыныгы бакытты алып келе алабы? Ошондуктан бир нече жылдан кийин мен өлүмгө дуушар боло турган болсом, ошол байлык мени тозоктон сактап кала алабы же жокпу? Ошол нерсени түшүнүшү керек. Мисалы үчүн мен деле
чоң бир компаниялардын директорлоруна жакшы кабар сөзүн айтсаң, алар уккулары келбейт. Ишенейин дейт, бирок алардын убактысы жок. Сөз уккан күндө деле ишене алышпайт. Өтө таң калыштуу. Чоң компаниялардын директорлору куткарылган адамдар дагы жок эмес, бар. Куткарылган, бирок ишеним жашоо менен жашай алышпайт. Анткени бай болгондуктан, убактысы жок болгондуктан. Бай адамдар куткарылышы дагы оңой эмес, руханий жашоо менен жашаганы дагы ал кыйын. Оңой эмес. Анткени Кудайга таянганга караганда алар өзүнүн байлыгына көп таянышат. Ошондуктан азыркы учурда чоң байлыкка компанияларды башкарып келген адамдар бар. Мен экөөнү жакшы кабар таркатканмын, сөз угушкан, бирок руханий жашоо менен жашай алышпайт. Өтө өкүнүчтүү. Байлык деген ал эч нерсе эмес негизинде. Биздин арабызда бай адамдар барбы же жокпу? Мен кичинекей кезимен баштап эле өтө кедей болуп жашаганбыз. 4 класста биздин мамлекетте согуш болуп өткөн, анан өз жерибизден качып чыгып, бир нече убакыт өткөндөн кийин кайрадан кайтып келсек, үйлөрүбүздүн баардыгы күйүп кеткен, жок. Акча да жок, байлык да жок. Анан 5 класстан баштап мен акча табышым керек деп, вата сатып, мороженое сатып, конфеттер сатып, бут кийим тазалап, баардык колдон эмне келсе ошонун баардыгын аткарып, акча табышым керек деген ойго байланып жашаганмын. Мага окшоп мындай кыйынчылыкты башынан өткөргөн адамдар жок болушу керек. Анан 5 класстан баштап жыйынга барганмын. Негизинде Кудайга ишенейин деп жыйынга барган эмесмин. Анткени биздин мектептердин баардыгы ишенген адамдар тургузган мектеп болгондуктан мектепке барганың ал жыйынга барган эле. Анан жыйынга барып окуп отуруп, Кудай бар экен, Кудай жаратуучу Кудай экендигине ишенген ишеним пайда болгон. Анан менин ичимде рух бар экендигине да ишенгенмин. Машаякка дагы ишенгенмин. Өлүмдөн кийин түбөлүк тозок, түбөлүк бейиш күтүп тура тургандыгын дагы билгенмин, ишенгенмин. Куткарыла элек болсом дагы, бирок жазуу боюнча билимим бар эле. Анан досум экөөбүз бири-бирибизге убадабызды берип, ушул сөздү аягына чейин окуп, үйрөнүп, адамдарга сөз үйрөтө турган насаатчы бололу деп, анан Тегу шаарында жайгашкан руханий семинарияга барып окуганбыз. 4 жыл бою үзгүлтүксүз таалыкпастан бүт аракетимди жумшап, ыйык жазууну изилдегенмин. Анан 4 жыл окуп бүткөндөн кийин башында жүгүмдүн баарын жүктөп алып, бүт жер болобу, кыштак болобу, айыл болобу, каяк болобу, баардык жерге барып сөз айткан элем. Анан мени менен чогуу барган адамдардын баардыгы чачырап кетет дагы, мен жалгыз калдым. Менин тырышчагымды Кудай дагы байкаган окшойт. Кудайдын астында аракетчил экенимди көрүп, акырындык менен күндөр өтүп, анан тырышчаактык менен ишенген адам болдум. Анан менин ишенимде бир туура эмес нерсе бар экендигин билип, Кудайдын ырайымын чындыгында 1962 жылы 30 октябрда сөз угуп, менин күнөөлөрүмдүн баардыгы кечирилди, кайрадан жогорудан төрүлдүм деген чындыкты таанып билдим. 1962 жыл 30 октябрь кечки саат 8-де. Ал күндү бүгүн дагы унута албаймын. Билинбей эле 62 жыл өтүп кетиптир.
куткарылган күндөн тарта көп кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм, бирок алардын баардыгын кыйынчылык, азап деп мен ойлобойм. Анткени ар бир азап сүйүнүч, кубаныч менен коштолгон эле. Эгерде мен бай адамдын үй бүлөсүндө төрөлүп жашай турган болсом, менимче куткарылууга ээ болбойт болчумун. Тескерисинче кедей болуп жашаганым мен үчүн чоң бакыт алып келди. Азыркы учурда биздин Корея мамлекетинен 82 мамлекетте 1062 жыйынга жакшы кабар сөзүн таркатып жатабыз. Ошол эле учурда Америка, Англия, Европа мамлекеттерин карасаңыздар, жакшы кабар сөзүн таркатуу өтө кыйын. Биздин миссионерлер ал жакта дагы эмгек кылып жатышат, бирок алардын айтуусу боюнча жакшы кабар сөзүн таркатуу өтө кыйын дейт. Ага салыштырмалуу кедей мамлекеттерде, мисалы үчүн Россия тарапта, Пакистан тарапта, Азияда, Африкада, кедей мамлекеттерде кедей адамдарга тескерисинче жакшы кабар сөз ушунчалык көп азыр жетип жатат. Ошондуктан биз сиздер менен бай эмес экендигибизге ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Анткени куткарылууга ээ болгон адамдар болдук. Куткарылгандан кийин деле Кудай бизге байлыктын баардыгын мына деп эле берип койбойт. Анткени биздин ишенимибиз канчалык өнүккөн болсо, өскөн болсо, ошого жараша биз көтөрө ала турган байлыкты Кудай тартуулайт. Мисалы үчүн ата-энеси деле балдарына ме деп эле толгон суммадагы $100, $10,000 берип койбойт да. Чоң суммадагы акчаны берип койсо, анда болбойт. Балдар деле ошол өзүнүн жашына жараша, кичинекей балдарга аларга жараша, студентке жараша акча сумма. Ошондой сыяктуу эле Кудай биздин ишенимибизди көрөт дагы, ишенимибиз кандай деңгээлде турат, ошого жараша байлыкты дагы керектүү нерселер менен камсыз кылып турат. Кудай биз эмнени сурасак ошонун баардыгын эле бере турган Кудай эмес. Анткени байлык дагы бизди ар кандай сыноого алып келиши мүмкүн. Акчаны сүйгөн адам, акча байлыкты да, бакытты да алып келет деп ойлогон адам. Ал акча, байлык адамды адаштырат, сынайт. Ошондуктан байлык дайым эле биз үчүн жакшы нерсе боло бербейт экендигин түшүнүшүбүз керекпиз. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм 15-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү: дүйнөкордуктан сак болгула. Адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Дүйнөкордуктан сак болгула. Дүйнөкордук ал ачкөздүк. Адан алыс болгула. Адамдын жашоосу, адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Адамдар бай адамдарды караганда, жакшы жашоо менен жашайт экен деп айтышат. Кедей адамдарды караганда, жашоосу бактысыз болуп калыптыр деп айтышат. Ал туура эмес көз караш. Жакшы жашоо менен жашаган сөзсүз эле бай адам болуп жашаш эмес. Туура жашоо менен жашайбы? Бай болуу, кедей болуу, анын жашоосу туура болсо, көздөгөн максаты туура болсо, ал жакшы жашоо менен жашаган болот. Сөзсүз эле килтейген бир үйдө жашап, чоң машиналарды минип жашаганда гана туура жашап бай болот эмес. Ал туура эмес ойлор. Элчи Павлдын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Ыйсага ишенгендиги үчүн кандай азаптарды башынан өткөрдү эле.
ыйсанын төрөлгөн жашоосун карап көрүңүздөр. Аны ким Машаяк экендигин кабыл алды эле. Эч бир адам аны таанып биле алган эмес. 3,5 жыл бою көптөгөн жерлерди кыдырып, ал кереметтерди аткарып, адамдарга жакшы сөздөрдү айтты эле, бирок адамдар жада калса жүйүттөр, Кудайдын тандап алган эли дагы ыйсаны кабыл ала алышкан жок. Тескерисинче, ыйса Машаякты айкаш жыгачка кадалтып, өлтүрүп тим болушту. Күндүзгү убакытта Иерусалимде ибадатканада жакшы кабар сөзүн, асма падышачылыкка байланыш болгон сөздөрдү адамдарга жеткирген эле. Ыйсанын өзүнө таандык нерсеси бул айкаш жыгач эле. Айкаш жыгачын өзүнө таандык байлыгын көтөрөт дагы, Голгофа деп аталган жерге көтөрүлөт. Ыйсада эч бир нерсе жок эле. Элчи Павылды карап көрүңүздөрчү. Жаңы келишимдеги эң атактуу элчи Павыл куткарылгандан кийин атактуу даанышман элчи болду. Бирок 2-Кориндуктар 11-бөлүмдө айтылат, жакшы кабар үчүн ал канча жолу жылаңач калды, канча жолу сабалды, камчы жеди, ташбаранга алынды, кеме кырсыгына учурады. Шаарда да, чөлдө да, деңиз үстүндө коркунучка калды. Каракчылардын колуна түштү. Канча жолу кыйналды, уйкудан калды, ачка калды, суусады, кийимсиз калды. Анан эң акырында Римге чейин барат дагы, 2 жыл түрмөдө отуруп, жакшы кабар сөзүн таркатып, ал дагы башы алынып өлтүрүлөт. Мен Римге барган учурда элчи Павыл камалган түрмөнү дагы көргөнмүн, башы алынган жерге да барып көргөнмүн. Петр дагы, башка элчилердин баардыгы шунчалык азапта, кайгыда жашап өлүшкөн эле. Анан биз куткарылган адамдар эмне үчүн ушунчалык ачкөз болобуз? Элчи Павыл Филиппиялыктарга жазылган кат 4-бөлүмдө айтылат. Мен бай болуп да көрдүм, кедей болуп да көрдүм, бирок баардык жокто да, бар болгондо дагы Кудайга таянганды үйрөнүп алдым. Бай болсо дагы өзү каалагандай жашоо менен жашай албайт. Кедей болсо дагы, кедей болгон учурда да, бай болгон учурда дагы Кудайга таянып жашаш керек экендигин үйрөндүм. Забур китеби 51-бөлүм 9-аятта. Бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче байлыгынын молдугуна таянган эле. Кыянат иштери менен күч алган. Бир адам бар эле, ал Кудайга таянганга караганда байлыгынын молдугуна таянган элек. Кыянат иштери менен күч алган. Кудайга таянып, Кудайга ишенгенге караганда өзүнүн байлыгына үмүттөнүп жашаган элек. Өзү каалагандай. Бул дүйнөнүн адамдары, Кудайдан алыстап кеткен адамдар. Биз куткарылган адамдардын ичинен дагы кээ бир учурда байлык үчүн, акча үчүн, ачкөздүктүн азабынан, ишеним жашоодон дагы алыстап кеткен адамдар жок эмес. Ал адамдар өзүн жакшылап текшерип көрүшү керек. 1-Тимотей китеби 6-бөлүм 6-аятта, 10-аятка чейин айтылат.
Такыба болгон адам ал улуу байлыкка ээ болгон болот. Бардык нерсеге ыраазы болгон адам. Өзүнүн кандай акыбалда экендигин билген адам. Өзүнүн болгон нерсесине ыраазы болуп, такыба жашоо менен жашаган адам ал байлыкка ээ болгон адам болот. Биз куткарылган адамдар. Азыр колубузда эмне болсо, ошонун бардыгын Теңир бизге берген. Ошого ыраазы болуп жашаганды билишибиз керекпиз. Такыба болуу, ыраазы болуу бул биз үчүн байлык болуп саналат. Биз сиздер менен бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Ошондой эле бул дүйнөдөн эч нерсе алып кете албайбыз. Ошондуктан кийгенге кийимибиз болсо, ичкенге тамагыбыз болсо, ошого ыраазы бололу. Биз эч нерсе алып келген жокпуз го бул дүйнөгө. Жылаңач келдик, жылаңач кайра бул дүйнөдөн кайтабыз. Адам колу менен иштейт, байлык табат, бирок алардын бирөөсүн дагы алып кете албайт. Мурун билесиздер да, Samsung компаниясынын директору каза болгондо, өзүнөн кийин бир нече атактуу бир фразаларды, сөздөрдү айтып кеткен эле. Өлөрүнүн астында эмне деп айтат? Мен ушунчалык чоң бир хан сарай, вилла же болбосо үйдө жашадым эле. Эми мен өлгөндөн кийин ошол үйдүн кожоюну ким болот экен, мен аны билбейм. Эң жакшы машина, автоунаам бар эле. Эми мен өлгөндөн кийин ал автоунаанын күлүчү, ачкычы кимге таандык болот экендигин мен билбейм. Анын бардыгы меники эмес. Бир эле ошол Samsung компаниянын директору эле ошондой ойлойбу? Жок. Башка адамдардын бардыгы эле бирдей, эч нерсе алып кете албайт. Насаатчы 5-бөлүмдө да айтылат. Биз эненин курсагынан кандай жылаңач чыксак, ошондой жылаңач кетебиз. Өзүбүздүн эмгегибизден эч нерсе көтөрүп кете албайбыз. Анан адамдар бул дүйнөдө 1000 жыл жашай тургандай эле байлыкты бардыгын топтой берет. Биз куткарылган адамдар ойлонуп көрөлүчү. Биздин байлыгыбыз эгерде тозокко бара жаткан адамдарды сактап калыш үчүн колдонула турган болсо, анда биз байлыгыбызды аябастан беришибиз керекпиз. Анткени ошол Кудайга жага турган нерсе болот. Же болбосо байлыгыңыздар, тапкан акчаңыздар жеке өзүңүздүн кызыкчылыгыңыздар үчүн гана колдонуп жатасызбы? Биринчи Тимотей 6-бөлүм 17-аятта эмне деп айтылат? Элчи Павыл Тимотейге айткан сөздөрү: сен дүйнөдөгү байларга мындай деп насаат айт. Тимотей Эфес жыйынында пастор болуп турган эле. Атактуу насаатчы болуп чыгат. Бул дүйнөдөгү байларга мындай деп насаат айт. Ишенген адамдардын арасында дагы бай адамдар бар. Өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун. Өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Бир гана биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берген тирүү Кудайга таянышсын. Кудайдан гана үмүттөнсүн, Кудайга гана таянсын.
башка адамдар менен бөлүшкөндү билсин. Ошол өзү үчүн топтогон байлыгына таянган адамдар. Бул дүйнөдө адамдар байлык топтойт дагы анан ошол байлык жардамын көрсөткөндүктөн узак жашайбыз деп ойлошот. Билесизби, бай адамдар текери болушат. Анан кийин кедей адамдарды кемсинтишет, бар калбайт. Анан кедей адамдар ага карата бир нерсе айта албай чүнчүп калышат. Ошондуктан Тимотейге кайрылып айтат, алар өздөрүн жогору ойлошпосун. Бардык нерсени мол берүүчү Кудайга таянсын. Кудай бардык адамдарга байлыкты да мол бере ала турган Кудай. Ошондуктан байлыкка таянбастан бардык нерсени бере ала турган тирүү Кудайга таянгыла. Өзүнүн келечеги үчүн байлык топтогон адамдын жашоосун билдирет. Ал эмнени билдирет? Байлык аны сактайт, аны коргойт деген мааниде. Биз сиздер менен жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн, тозокко бара жаткан адамдарды куткарып калышыбыз үчүн өзүбүздүн байлыгыбызды, акчабызды ошол үчүн жумшайбыз. Мисалы үчүн, чет мамлекеттерде жакшы кабар сөзү таркатылсын деп, кээ бир туугандар өзүнүн бүт байлыгын арнап койгон адамдар дагы бар. Кудай ал адамдын да жүрөгүн көрүп турат. Бүт байлыгын бере албаса дагы, жакшы кабар сөзү үчүн, башка дүйнө жүзүндөгү адамдардын куткарылышы үчүн деп өзүнүн жада калса, бүт акыркы байлыгын дагы Кудай үчүн арнаган адамдар дагы өтө көп. Чындыгында өзү үчүн топтогон байлык эле, бирок ошол байлыктын бардыгын түбөлүк өмүр үчүн, түбөлүк сактала турган сыйлыгы үчүн, жыйын үчүн деп арнаган. Накыл сөздөр 23-бөлүм 4-5 аяттарда айтылат. Байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа. Бай болууга аракеттенбе. Бай болууга, байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпады. Эч нерсе кылбай эле отура бер деп айткан жок. Бай болоюн деп аракет кылба. Анткени Кудай бизге эмне берсе, кандай байлык берсе, ошону Кудай үчүн арнап жашаганыбыз туура болот. Мындай ойлоруңду ташта. Кудайдын сөзү боюнча жашаганга караганда, адам өзүнүн ою менен, өзүнүн жолдору менен жашаганга аракет кылат. Ал ойлоруңду ташта дейт. Байлык жөнүндө Кудай айтат. Ал байлыкка көзүңдү бурарың менен ал жок болуп кетет. Жок болуп кетчү нерселер үчүн үмүтүңдү байлаба дейт. Анткени алар байлык дагы өзүнө канат жасайт дагы бүркүткө окшоп асманга учуп кетет. Байлык күтүлбөгөн жерден учуп кетиши мүмкүн. Мен тааныган бир тууган бар, анын атын атабай эле коеюн, куткарылган адам. Бир нече бизнес ачып, ал өтө көп акча топтойт. Анан анын айтуусу боюнча, жакшы кабар үчүн, билесиздер, ушунчалык битир адам. Анан аны зордоп, кыйнап, акчаңды жакшы кабар үчүн жумша деп айта албайсың да.
Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин байлыгынын баардыгы учуп кетти. Бул чынында болуп өткөн окуя. Кудай фу деп үйлөп койсо баардыгы учуп кетип жок болот. Кудай үйлөп салат деген сөз дагы бар. Деп үйлөсө баардыгы жок болуп кетет. Бүркүт сыяктуудай асманга учуп кетет. А кээ бир адамдар учуп кетпеш үчүн байлап койсок болот да деп кыймылсыз мүлк менен. Кыймылсыз мүлк деген эмне? Кыймылдабай турган байлык. Баардыгын байлап коебуз дейт. Анда эмне болот билесизби? Кыймылсыз мүлкү учканга караганда адам биринчи өзү учуп кетиши мүмкүн. Акылсыз адамдын ой жүгүртүүсү. Ошондуктан байлык болсо батыраак аны Кудай үчүн жумшаганыбыз ошол туура болот. Кудайдын эрки боюнча жашасак, баардыгын Кудай үчүн арнап койсок, ой мен эч нерсем жок, өлүп калам деп ойлойт адам, бирок Кудай ал адамды эч качан ачка калтырбайт. Бир нече күн мурун газетадан окудум эле, өтө кедей бир чоң апа ар кандай азык түлүктөрдү сатып отуруп, акыры өзү үчүн жумшабастан акчаны топтоп чогултуп отуруп, бүт өзүнүн байлыгын топтоп, көптөгөн акчаны жыйнап, анан адамдарга алып келди. Куткарылбаган адам ал. Ишенбеген адамдар жада калса ушундай жакшы иштерди аткарышат. Дагы билесиздер да бир чоң апа жөнүндө. Ал азык түлүк продукциясын сатат, өзү болсо резина өтүк кийип жүргөн болот, өтө кедей жашоо менен жашайт. Бирок бүт акчаны жумшайт дагы, анан бир университетке алып келет. Университетке бүт өзүнүн акчасын алып келет дагы, университет үчүн жакшы жумшалсын деген ниет менен. Ишенбеген адамдар жада калса ушунчалык жакшы иштерди кылышат. Бир нече жыл мурун бир абышка майып коляскасына отуруп келет дагы, анан кийин телерадио компанияга келет. Менин бүт байлыгымды ушул силердин компанияңарга алып келдим. Менин байлыгымды, бүт акчамды кедей адамдар үчүн жумшап бергиле. Өзгөчө ата энеси жок чоңойгон жетим балдар үчүн. Ушул менин акчамды колдонуп бериңиздер деп көптөгөн байлыгын алып келет. Ал абышканын 2 баласы бар экен. 2 баласына кичинекей үйлөрдөн бирден сатып берет экен дагы. Анан көптөгөн байлыкты KBS компаниясына, телерадио компаниясына толук алып келет. Эмне үчүн мындай алып келдиңиз десе, өзүнүн атасы ушундай сөзүн айтып кеткен экен. Өзүңдүн балдарыңа байлыктын баардыгын бербе деп. Ошондуктан атасынын сөзү боюнча өлгөнгө чейин бүт байлыгыңды кедей адамдарга таркатып бер. Атасынын керис сөздөрү боюнча ошол байлык мүлкүн алып келет. Ал атасынын сөзүн аткарыш үчүн ошол байлыгын бүт жумшады. Ал эми биз Кудайдын сөзүн угуп туруп кантип аткара албайбыз? Накыл сөздөр 30-бөлүм 7-8 аяттарда мен Кудай сенден 2 нерсе сурайын. Аларды орундатпай койбо. Жашоомдо менден курулай убаракерчиликти жана алдамчылыкты алыс кыл. Мени бай да кылба, жакыр да кылба. Бай да кылба, жакыр да кылба.
мага күндөлүк турмушта эң зарыл болгон нан менен камсыз кыл. Адамдар эч бир себеби жок эле бай болсом экен деп айта берет. Анан бул адам Кудайга кайрылып сыйынат. Мага эки нерсени эле аткарып берчи, эки нерсени гана суранайын. Курлай убаракерчилик жана алдамчылык. Анан дагы бир нерсе, мени байда жакырда кылба. Мага эң керек болгон нан менен камсыз кыл. Ыйса Матай 6-бөлүмдө сыйынуу жөнүндө үйрөтүп отуруп эмне деп айтат? Бизге күнүмдүк наныбызды бер деп сыйын кылат. Күнүмдүк нан эмнени билдирет? Күн сайын жей турган тамак. Израиль эли чөлдө жашаганда асмандан манна менен аларды азыктандырган. Кээ бир адамдар айтат, биздин үйдө 2 айга жете турган тамак бар деп. Ошону калтырып туруп, анан кийин Кудайдан кайра күнүмдүк наныбызды бер деп сыйынсак туура эмес болуп калат го дейт. 2 айга чейин анда сыйынбай койсок болобу деген сөзбү? Жок. Анын баардын жок кылып анан сыйынгыла деген сөзбү? Жок. 2 ай тамагыбыз болобу же жок болобу? Күнүмдүк наныбызды бер деп биз күн сайын сыйынышыбыз керекпиз. Анткени күн сайын дем алып жашаганыбыз бул Кудайдын ырайымы. Бизге дем берген, күч берген, күндүн нурун берген, абаны берген, денеге керек болгон нерсенин баардыгын берген Кудай. Биздин денебизге керек болгон нерсенин баардыгын камсыз кылып берген Кудай өзү. Ошого таянып жашагыла. Күн сайын жей турган наныбызды дагы бергендиги үчүн Кудай рахмат деп жашашыбыз керекпиз. Мен дагы аны билген эмесмин. Бул биздин денебизге байланыш нан эмес, руханий тамак нан деп ойлочу экенмин. Кийин изилдеп көрсөм, Матай 4-бөлүм 4-аятта жазылгандай эле, адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт деп айтылган. Адам нан менен гана азыктанбастан Кудайдын берген сөзү менен жашайт. Ошентип ойлонуп көрсөм, ал дагы бир аз туура эмес болуп калат. Эмне үчүн? Анткени Ыйсанын айткан сөзү ал качан шайтандын сыноосуна кабылганда, адам баласы денеге гана керектелүүчү нерсени Кудайдан сурабастан, Кудайдын сөзүнө тил алганы андан дагы маанилүү экендигин түшүндүрөт. Матай 4-бөлүмдө, Жакан 4-бөлүмдө Ыйса Самария шаарына келип, суусайт, чаарчайт, ачка болуп, анын шакирттери шаарга тамак сатып алганы кетишет. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин устат тамактанып ал деп айтышканда, менде силер билбеген тамак бар дейт. А шакирттери бири-бирине карап, бирөө тамак алып келди окшойт. Анан Самарияга барганда самариялык аялдан суу сураганда, суу да бербестен идиштерин баарын таштап Самария шаарына чуркап кетет го. Анан суу дагы иче албаган Ыйса өзүнүн сөзүндө эмне деп айтат? Менде силер билбеген тамак бар деп жооп берет. Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Канчалык ачка болбосо да, денегдеги тамакка караганда
Кудайдын эркин ишин аткаруу маанилүү экендигин билген. Самариялык адамдар ошол аялдын сөзүнөн кийин көптөгөн адамдар Кудайга кайрылып келип ишенип калышат. Ошол самариялык адамдарга Кудайдын сөзүн жеткирүү бул Ыйсанын тамагы эле. Убактылуу тамак менен азыктанганга караганда ошол Кудайдын эркин аткаруу биринчи орунда турган эле. Матай 4-бөлүм 4-аятта адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан сөз менен да жашайт. Кудайдын сөзү боюнча тил алчак болуп жашаганыбыз туура болот. Сөздү жөн эле билип койгонубуз ал бизге тамак болбойт, аны аткарганыбыз биз үчүн тамак болот. Керектелүүчү тамак. Накыл сөздөр 30-бөлүмдө айтылгандай, бизге керектелүүчү күндөлүк турмушта эң зарыл болгон тамак менен камсыз кыл деп сыйынышыбыз керекпиз. Колдо болгон нерсеге ыраазы болушубуз керекпиз. Байлыкка ээ болгон адам ал адамдын ишеними кандай? Анын сапаттары кандай? Мүнөзү кандай? Жашоосунун максаты эмнеде? Билишибиз үчүн акча берип көрсөңүздөр, ал адамды сиз текшерип биле аласыз. Кээ бир адамдар күтүлбөгөн жерден бир лотерея утуп алышат. 1 миллион сом утуп алды деп элестетели. Ой, 1 миллион сом утуп алдым, эмне кылышым керек? Мен Америкадан угуп калдым эле, лотереядан утуп алган адамдар бир нече убакыт өткөндөн кийин көбү өлүп калышат экен. Эмне үчүн? Анткени лотерея утуп алгандан күндөн тарта иштебей да коюшат экен. Акчам колумда бар болуп турса эмне үчүн иштешим керек деп, анан өзүнүн кичинекей үйүн сатып, чоң үй сатып алышат. Машинасын да алмаштырат, эң акыркы моделдеги машинага алмаштырат. Андан кийин өзүнүн аялын да алмаштырып коет экен. Машинасын алмаштырат, муздаткычты алмаштырат, жада калса аялын да алмаштырат экен. Адам акылынан ажырай баштайт. Анан бат эле кыйрайт, билесизби ошол адам? Куткарылган адамдар андай деңгээлге жетпесек дагы, күтүлбөгөн жерде колубузда акча пайда болуп кала турган болсо, эмне кылышыбыз керекпиз деп ойго баткан учурда. Түштүк тарапта бир аралда биздин жыйында бир тууган бар эле, ал мага телефон чалды. Пастор, менин колумда күтүлбөгөн жерден $50,000 пайда таптым. Аны кандайча короторумду билбей жатам. Ошондуктан жакшы жол менен коротуш үчүн, дүйнө жүзүндөгү биздин жыйындар үчүн ошону колдонуп коюңуз. Сизге жөнөтөйүн дегенде мен рахмат деп айттым. Анан убакыт өтсө деле эч бир жаңылык жок. Анан карасам, менин эсебиме ал акча түшпөптүр. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин Кванжу шаарына барып, семинар өткөнгө барганмын. Ал жакта көптөгөн жыйындагы бир туугандар чогулганда мен ошол окуяны айтып бердим. Анын атын айта албайм. Ушундай окуя болгон эле. Бирок ал жаңылык азыркыга чейин жок, акчасы түшө элек десем,
семинар бүткөндөн кийин үйгө кайтып келгенде мага бирөө телефон чалды. Ал бир тууган менин аялым, менин жубайым. Анын сөзүн угуп көрсөм, ал $50,000 бирөөгө бир жерге тапшырыптыр. Анан пайызына чейин пайдасын алып, анан сизге жөнөтөйүн деп күтүп турган экен дейт. Ошондуктан бир аз убакыт кетип калды. Анан кийин сиздин эсебиңизге салып койду. Анан мен туура эмес түшүнүп алгандыктан аябай чоң рахмат деп айттым. Ал бир тууган өзүнүн үйүнө барып айтса, аялы ооба ал мен болчумун деп мойнуна алат экен. Ошол айылда $50,000 кандайча пайда тапты, мен билбейм. Бирок акча табары менен ал кандайча коротсом экен деп ойлонуп баштады да. Ошондуктан өзүм үчүн коротконго караганда Кудай үчүн коротконум жакшы деп, жакшы кабар сөзү үчүн которуп берди. Тозокко бара жаткан адамдарды куткарып ала турган болсок, ал үчүн анын байлыгы жумшалса, андан артык жакшы нерсе барбы? Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 11-12 аяттарды окуйбуз. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 11-12 аяттар. Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун. Себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкта да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. Элчи Павыл Рим түрмөсүндө отурган учурда айтат: мен кандай акыбалда болбоюн, бардыгына ыраазы болууга үйрөндүм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Азыр филиппиялыктарга жазылган катын жазып жаткан учурда ушунчалык кайгыны башынан өткөрүп жаткан элчи Павыл. Анан Филиппиядагы бир туугандар Эпафродит Тит аркылуу керек нерселердин бардыгын чогултуп Римде түрмөдө отурган Павылга жөнөткөн эле. Анан алардын жөнөткөн нерсесин кабыл алган Павыл аларга карата жооп айткан сөздөрү бул жерде жазылган. 4-бөлүм 11 аятта. 16 аятта. Тессалоникада жүргөндө муктаж болгонумда силер мага бир нече ирет жардам жөнөттүңөр. Мен бардыгын алдым. Менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергениңерди алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Эпафродит аркылуу Римде жайгашкан элчи Павылга көптөгөн нерселерди жибергендиктен алардын бардыгын кабыл алдым, ыраазымын. Менде бардыгы бар, бардыгын алдым. Түрмөдө жаткан адамда кандайча бардыгы бар болмок элек. Түрмөдө кыйынчылыкта, азапта, ачкачылыкта суусап жаткан учурда элчи Павыл айтат: менде бардыгы бар деп. Филиппия жеринде жакшы кабар таркатып отуруп, түрмөгө отурулган учурда элчилердин иштери 16-бөлүмдө элчи Павыл менен Сылас аларды кишиндеп түрмөгө камап коюшат.
алар түрмөдө отурганда Кудайга акарат келтирип, ыйлап, кайгыга батты эле. Жок. Тескерисинче Кудайды даңкташкан эле. Учурунда жакшы кабар таркаткан адамдар үчүн каршы чыккан, куугунтукка алган элчи Павыл эми өзү жакшы кабар сөзү үчүн түрмөгө камалып, Кудайды даңктап отурган учуру. Эми азыркы учурда да айтат, менде баардыгы бар, мен эч бир муктаждыкка ээ эмесмин. Кээ бир адамдар байлыгы эчтекеси жок болсо, мен өлүп баратам, мага жардам бергиле деп суранат. Атайлап эч нерсеси жоктой болуп, мындай сурана бергендин да кереги жок. Элчи Павыл деле түрмөдө отуруп, менде баардыгы бар, баардыгына ыраазымын деп айтат. Баардык акыбалда, жокчулукта да, молчулукта да жашай алганга үйрөндүм. Ошондуктан байлык деген нерсе адамдын мүнөзүн, адамдын жашоосун, кандай адам экендигин бат эле көрсөтүп кое алат. Анын ишеними кандай, ал үчүн эң эле баалуу, кымбат нерсе эмне экендигин көрсөтө алат. Жашоосунун максаты эмне экендигин билишибиз үчүн ал адамга акча тапшырып койсок болот. Акчаны өзү каалагандай жок кыла бере турган болсо, каалашынча жашай берген адам экендигин билдирет. Анан ошол акчаны тапшырсаң, тырышчаактык менен, өтө кылдаттык менен жумшап, аяп көздөгөн болсо, анда менин диним дагы, жаным дагы, байлыгым да, акчам дагы, баардык нерседе Ыйса Машаяктын каны майланган нерсе. Ошондуктан биз баардык нерседе абайлашыбыз керекпиз. Мен жеке өзүм акча короткондон да өтө корком. Анткени ошол байлыкта, акчада биздин бир туугандар ушунчалык таалыкпастан терин куюп отуруп тапкан акчасын анан мен кантип өзүм каалашымча колдоно алмак элем. Эң биринчи Сеулга келген учурда кичинекей бир машинада минип жүрчүмүн. Эч ким жок эле, өзүм жалгыз Сеулдан Пусанга чейин машина айдап барып, ал жактан жакшы кабар сөзүн айтып, кайра кайтып келчүмүн. Анан Пусанга чейин көп аралык болгондуктан жолдон эс алуучу жерлерге барып, анан бүгүн эмне ичсем экен, эмне жесем экен деп жакшы тамак, даамдуу тамак жеш үчүн эмес, эң арзан тамакты издечүмүн. Анан ошол кафенин ичинен кофе ичсең кымбат. Ошондуктан кафенин сыртында атайын автоматтардагы чыккан кофе арзан эле, ошондуктан дайыма ошол арзан кофени иччүмүн. Эң арзан түшкү тамакты сатып алып, тамактанып, андан ары кетчүмүн. Эгерде жаныма бирөө отуруп кала турган болсо, уят болгондуктан аларга бир аз жакшыраак тамак сатып берчүмүн. Анткени байлык деген нерсе өтө баалуу экендигин. Эгерде мен байлыкты өзүм үчүн, жеке өзүм үчүн жумшабастан чогулта турган болсом, ал байлык, ал акча сөзсүз түрдө, баалуу түрдө коротула турган жолдор өтө көп. Ошондуктан адам жашоонун баалуулугу канчалык маанилүү экендигин биле ала турган адам. Байлыкты да биз кандайча туура колдонушубуз керекпиз, ал да өтө маанилүү. Сөз айта турган сөздөрүм өтө көп эле, бирок бүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Эмдиги жума улантам, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата,
Биздин теңир Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, жаныбызды куткарып, эми биздин денебиз да, жаныбыз да баардыгы теңирге таандык экендигин биз жакшы билебиз. Мындан аркы жашообузду жашасак да, өлсөк дагы баардыгын сиз үчүн арнап, сизди даңкташ үчүн жашаганга жардам берип бизди жетектеңиз. Биздин бүт жашообуз аркылуу даңктоолор баардыгы сизге алкыш болушун каалайбыз. Биздин сүйүктүү бир туугандар күндөн күнгө сиздин батаңызга ээ болуп, мындан аркы жашоосун сиз үчүн гана жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.